өнүктүрүп, каада салт үрп-адатты жайылтууга, адабиятка кошкон салымы, поэзияны аздектеген таланты үчүн Нуржамал Султанбекова жылдын мыкты акыны. Данакер Лингва аталышындагы маданий илимий коомдук бирикме мындан 9 жыл мурун ишин баштаган. Бүгүнкү күндө бирикме мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө, улуттук маданиятты өркүндөтүп, каада салт үрп-адатты жайылтууга өз салымдарын кошуп келет. Өлкөнүн аймактарында дагы кызматкерлер иш алып барып эмгектенишет. Ошону менен катар жыл ичинде мыкты иш алып барган, өлкөгө өз салымын кошуп, элге эмгеги сиңген, ишмердиктин көзүн таап, ийгилик жараткан коомдун беделдүү инсандары атайын төш белгилери менен сыйланышты. Жакшы позитив кыргыз өнөсүн деген бир жакшы идеологияны көтөрүп чыгып, өзгөчө интернетте, Facebook көбүрөөк маалым социалдардын эң күчтүүсү болуп калбады. Ошондон кыргызга балдарга тарбия берүүчү көбүрөөк эмелер чыгарсак, материалдарды. Бул номинация берүүнүн эң башкы максаты биз бири-биринен үлгү алып, бири-бирине стимул болсо дедик. Биздин наамдарды алгандардын баардыгы тең өз арабасын тартып, өз ишин кылган жеке ишкерлер. Ошол эле учурда кыргыздын чыныгы жылаңач мейкенчил атуулдары. Жыл жыйынтыгын Данакер Лингва маданий илимий коомдук бирикмеси жакшы иштердин данакери болуп жыйынтыктап атабыз. Ошол эле учурда чек болбос үчүн алдыбызга дагы ополтоодой максат койдук. Кийинки жылы дагы көптөгөн иш-чараларды пландап атабыз. Кыргыз тил адабият сабагынан мектепте 40 жыл үзүрлүү эмгектенип келген Кочкор районунун тургуну Өзүбек Абдыкалыков жалпы 7 китептин автору. Балдар адабиятына көңүл буруп, өспүрүмдөр үчүн китептерди чыгарып келет. Сыясы кургай элек, жакында эле аңгемелер жана ырлар жыйнагын жарыкка чыгарган. Жан дүйнөсүн кубантасын жаңылап, ак эмгектен кимдер алкыш албаса, эмгекчиге эмгек дайым табылат. Жақында екі кітеп шығардым, бір аңгемелер жинағы, бірі ырлар жинағы. Бұлам жазып отыр, азыр 7 кітептің авторымын. 10 жылы балдар үшін уя деген аңгемелер жинағын шығарғам. Андан кейін мындан 3 жыл мұрын, 4 жыл мұрын балдар үшін, жануарлар үшін бір ырлар жинағын шығардым. Біз өз үстірдайыз деген әрбір жануар өз жөнінде жақсы маалыматтарды береді. Азыр болса, үйде бір қайыр сол балдар үшін қалған жануарлардың өз үстірдайыз деген екінші кітебін жазайын деп ошонун үчүн эмгектенип жүрөм. Кеченин эң сыйлуу номинациялары болуп, өрнөктүү инсан, камкор ата, мээрман апа болду. 10 жылдан бери кароосуз калган балдарды, алардын энелерин өз канатына калкалап келе жаткан Иса Өмүракуновдун үй бүлөсү Данакер Лингва тарабынан экинчи ирет мындай сыйлыкка татыктуу болуп жаткан мезгили. Учурда 5 айлык даристеден 13 жашка чейинки балдар жана 5 эне, жалпысынан 30 бала бар. Жетим менен жесирлерге жардам берип келебиз. Анан ошо 10 жылдын ичинде 200дөн ашуун наристелерди колубуздан келип кетти, жардам бердик. 150дөн ашык кыз келиндерге, студенттерге жардам бердик да. Анан бүгүнкү күндө 30 бала бар. Ушу тапта 5 эне бар. Азыр ушу тапта 5 айлыктан 13 жашка чейин бар да. Аракчылык айткым келет, ошо эмгегиңди баалап, ушинтип сурап койсо, бул бизге чоң күч кубат да. Даңазалап тилибиздин улуулугун, көркүн ачсак көп нерсенин сулуулугун, адабият майданында ат салышкан жатсам элге эмгегин жылуулугун, жаман ойду ойлобос жан экенмин, жакшы иштерди колдогон Данакермин, ич күйдүүлүк жактарды көргөн кезде жан кейип андайдын бар экенин. Ал эми ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга камкордук кылган Беловодск айылынын тургуну Айгүл эже 5 жылдан бери 6 майып балдарды өз камкордугуна алган. Биздин эң негизги максатыбыз деген ошол балдарды үйлөө кылып койсок, анан кийин кадимки үй бүлө кылып өз оокаттарын кылып кетсе деген ошо ой тилегибиз болуп атат. Данакер Лингва бирикмеси тарабынан биз бул жака чакырылып келип, мен бүгүн мээрман эне деген сыйлык менен сыйландым. Мындан ары деген ушул сыйлыкка татыктуу болуш үчүн дагы аябай эмгектенем.
аракеттенем. Анан Данакер Лингва болсо аябай чоң ыраазычылык, канча деген адамдардын эмгегин баалап ушул жерге чакырып сыйлап жатышат. Сыйлоо аземде 12 номинация каралып, 30га чукул меймандар чакырылган. Бул сыйлыктар 2 жылдан бери өз ээлерине тапшырылып келе жатат. Алардын арасында чыгармачылыкты туу тутуп, маданият тармагына аз да болсо салымдарын кошуп келе жатышкан калемгерлер дагы бар. Нечендердин алып батасын, уламалга өсүп жатасың, көпчүлүккө болуп данакер, кылым артып узак жашасын. Асыл ойду ишти жетектеп, сыймык алып келет нечендер, ишенемин мындан нарыда зоолосу бийик өсөт деп. Жакшылыктын болуп жарчысы, алгаласын дайым жакшысы, ар убакта коштоп ийгилик, деңиз болсун тамган тамчысы. Бириктирип нечен дүйнөнү, данакердин нагыз милдети, улут наркын сактап ардайым, кыргыз тилди элге үйрөтүү. Жыл жаңырыгы номинациясынын ээси болуп Кенбил фонду табылды. Анткени ата-бабадан калган мурасты жаш муундарга калтырууга, өз салымдарын кошуп, жыл ичинде мыкты иштерди аткарууга жетишишкен. 2019 жыл аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында өчүп бара жаткан же болбосо биздин унутта калып жаткан улуттук маданиятыбызга байланыштуу болгон көкөр идиши, бул көчмөн элде илгертен келаткан улуу мурас. Ошол көкөр идишин чоң форматта кылып, бир айылдын кире беришине жасап, көрүнүктүү бир стела курганбыз. Ал стеланын атын Кенбил стеласы деп атаганбыз. Анан ошол стелабыз жылдын жаңырыгы номинациясында мыкты долбоор деп аталып, бүгүн Данакер Лингва мекемеси тарабынан бизге сыйлык ыйгарылып атат. Ар тармактан чакырылган жыл мыктылары ар бир инсанга мындай сыйлыктар албетте аларды шыктандырып, стимул берип, дагы да болсо ишинен илгери болуусуна шарт түзөөрүн бир ооздон баса белгилешти. Алар бир дасторкондо отуруп, жакындан таанышышып, чыгармачылык инсандар өз таланттарын көрсөтө алышты. Балыңдан аймалашып, күнүгө көрүп турган күнүң артык, жанашып, жандай басып кылактаган, жаштыкка сүйүү кошуп кылыктанган, жаркылдап жан дүйнөңдү саматтырган, жалбырттап күйүп турган жаштык артык, дүрбөтүп сезимдерге бүлүп салган, күн түнү жүрөгүңдө жашап алган, мөлтүрөп тунук суудай агып жаткан, сагынып зарлап. Ошол кирип келе жаткан жаңы жылдын 2020 жылдын алдында ушундай уюштуруп, баарыбыздын эмгегибизди баалап, баарынын эмгегине жараша сыйлыктарын ыйгарып аткан Кундуз Исмаиловага терең ыраазычылык билдирем. Азыркы заманда эмне деген таланттар бар, эмне деген чыгармачыл инсандар бар, ошолордун таланттары басылып эле калып атат. Мамлекеттик жактан көп деле көңүл бурулбай келет. Каржылоо дагы жок деп айтсам болот. Мына ошондой убакта ушул элдин арасынан чыккан таланттарын баалап, эмгектерин баалаган Кундузга рахмат айтам. Келгендердин ар биринин кубанычтары жүздөрүнөн байкалып турду. Данакер Лингва маданий илимий коомдук бирикмесинин жетекчиси журналист Кундуз Исмаиловага ыраазычылыктарын билдирип өтүштү. Анан 2 жылдан бери ушу ыр дүйнө, ыр чөйрүдө аралашып жүрөм. Ыр жазып, буйруса жакында автордук өз жеке китебибиз чыгып калат, бирикмелерде иштеп атабыз. Ушундай жакшы адамдардын шылтоосу менен бүгүн Кундуз Исмаилованын адабий бирикмесинин кечесине катышып отурабыз. Ушу убакыттан пайдаланып, ушу Кундузга чоң терең ыраазычылык билдирем. Ушундай бизге окшош көмүскөдө калып бараткан жаш таланттарга стимул берип, аз болсо да бир сыйлык менен бизди кубантып, сүйүнтүп, дагы да бизге күч-кубат дем бере турган ушундай жаштарыбыз көп болсун. Албетте бул сыйлык биз үчүн демирчү, дагы жакшы чыгармаларды жазууга, жакшы иштерди жазууга дем күч берет деп ойлойм. Анан азыркы кыш мезгилине ылайык жазылган Кышкы табият деген ырымды сиздер үчүн окуп берип коеюн. Кычыраган кышкы кеч тартып буурул, ай чыкканда ак карга жабылат нур. Тызылдатып ууртумдан чым-чыбөбөт, кыл муруттуу кылыччан аяз отур.
кулагандай жылдыздар жерге жылт-жылт, басыгыбыз баарлашып кепсиз кырт-курт, долуланган борошо улуп бүтүп, табиятты өзгөчө каптайт жымжырт. Тигиле мен көктөм элпек бүркөм түшүп, асмандын үзүгүндөй назик үзүп, жетелейт чексиздиктин кабатына жүрөгүм канат байлап жөнөйт учуп. Мейкинге далай сыздым оюм менен, ааламды жиреп жетпей түпсүз кенен, толкундан туюмумду суурдай качкан, жомоктой сырлуу сезим бөлөт жерден. Ызгаарым тоготпостон арбап сыйкыр, албырган эки бетим оттой кызыл, малакай мээлей кийген бакты көрсөм, кол булгайт кызыкабай бала учур. Алтынай Жайдылдаева, Мурадилов Бексултан, атайын чыгарылыш үчүн. Эки дүйнө мерим төккөнен артык, эркелетип берип турган сүт артык, көз өткөнчө кайрат күчүн аябай, аска тоодой тиреп турган ата артык. Бир курсакта энеңдин жарып чыккан, бири-бирин ээрчитип көтөрүп баккан, жолукканда сыр төгүп акыл айткан, бир уядан чок өскөн тууган артык. Бейишим деп энесин ыйык туткан, бар бакытты балдары берип турган, ата-энем деп сүйүнүп баккан, жадырап жайнап турган балаң артык. Таң эрте нурун төгүп жарык кылган, бүт аалам бир өзүңдөн кубат алган, күн нуру жамалыңдан аймалашып, күнүгө көрүп турган күнүң артык. Жанашып, жандай басып кылактаган, жаштыкка сүйүү кошуп кылыктанган, жаркылдап жан дүйнөңдү саматтырган, жалбырттап күйүп турган жаштык артык. Дүрбөтүп сезимдерге бүлүк салган, күн түнү жүрөгүңдө жашап алган, мөлтүрөп сунуктуудай агып турган, сагынып зарлап күткөн сүйүүң артык. Шаңдантып көңүлдөрдү жазга айлантып, көөдөңгө жакшы ойлорду байлап алып, көргөндө жан дүйнөңдү бүт кубанткан, көкөлөп бой көтөрбөс досуң артык. Көкүрөк дартын көрүп билип туйган, көзү көр болсо дагы сокур артык. Аярлап сүйлөп дайым сылык болгон, таптаза жан дүйнөсү чолок артык. Жанашып жакшы адам менен майык курган, сыйлашып ушак сөздөн алыс турган, сабырдуу болуп дайым колун сунган, жылдызы жанып турган адам артык. Жагымдуу жан дүйнөдө болгон артык, жамандан алыс болуп жүргөн артык, жарашып көңүлдөрдү сактай билген, жаныңда сыйлап жүргөн жарың артык. Жаңы жыл жөнүндө ырды окуп коеюн. Жаңы жыл келди, жаркырап шамдар жагылып, бир жылым өттү, көрүнбөй көзгө агылып, мүнөттөр калды, кайрылып кайта келбеген, издесем таппайм бул күндү эртең сагынып. Мезгилдер шашат, сырдуу бир дүйнө жамынып, отурам азыр түбү жок ойго малынып, былтыркым жок, быйылкым келди шаштырып, кошулуп жашка бир жылдык улуу карылык. Көнүмүш болгон, болбой бир бизге жаңылык, жыл сайын келип, жаңы жыл бизге жаңырып, мезгилдер өтөт, баркынын билип, барыбыз арманда калып, жүрбөйлүк ийин жаңылып. Жаңы жылыңыздар менен,